Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин жашообуз эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Мезгил сабактарын өткөнкү сандарында берүүбүздө атланттар жөнүндө сөз кылып келип, атланттардын кемерге киргизүү лабораториясын курган жөнүндө токтолдук. Ошол жерге адамдарды эксперимент катары киргизгендери жөнүндө жеткенбиз. Ошону улап кетели. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Атланттар өздөрүнүн кылымында, жер жүзүндө жашаган доорунда илимий аябай көп жетишкендиктерге жетишип, булар жер илимин, материалдык дүйнөнүн илимин, жерде болгон, материалдык дүйнөдө болгон нерселердин баарын сырларын ачыккандан кийин, булар анан антиматериянын сырларын ачыш керек болуп калган да аларга. Анткени материя менен антиматериянын ортосунда чек жок дейт. Экөө бир эле дүйнө. Биз азыр материалдык дүйнөдө жашап атсак, акырындап отуруп, алтын доор келгенде биз антиматерияга өтөбүз. Мындайча айтканда, өйдөңкү бийик, таза сферага которулат экенбиз. Жанагы ыйык илимдерде айтылган бейиш заман деген дал ошол жакта болот экен. Тирүү денеде туруп, катуу денеге көз каранды болуп туруп дейт, биз алтын доорду кура албайт экенбиз. Бейиш деген нерсе ошол өйдөңкү сферада боло турган антиматериянын закону менен кармалган жашоо образы. Атланттар өздөрүнүн жашоосунда ошол кемер анан медерлердин касиеттерин аябай ачып, тастыктап, түбүнө чейин изилдешкен, илимий жетишкендиктерге жетишкен экен да. Анан өткөндө биз айтып баштадык элек, кемер лабораторияларын курган, медер лабораторияларын курган ошолор жерлерде биринчи булар заттарды киргизген да, ошол кемер лабораторияларына. Заттарды киргизгенде заттардын дагы майдалануусу жүрөт да. Анан кийин алар ошол медерлер иштеп баштаганда, мисалы темир затынын эле улам майда медерлер иштеген сайын анын темирдин немелери, касиеттери өзгөрүп, ар кандай нерсеге колдонгонго уже мүмкүнчүлүктөр ачыла баштайт экен да. Биринчи заттарды ушинтип киргизип көргөн. Анан булар бара-бара адамдарды текшере башташкан да. Жана кемер лабораторияга киргизипчи. Эмне үчүн киргизген? Анткени мисалы үчүн бүгүн биз кемердин оозунда турсак, өткөндө айтпадык оозунда. Бир 1000 жылдан кийин кемердин орто ченинде барабыз да. Орто чениндеги басым азыркыга караганда күчтүүрөөк. Әрде күчтүү энергиялар таасиринин астында калабыз. Ошондо кандай өзгөрүүлөр пайда болот? Физиологиялык өзгөрүүлөр, адам денесиндеги, акыл эсиндеги өзгөрүүлөр, же бир башка бир жөндөмдүүлүктөр, касиеттери кандайча болуп ойгонот. Ошону булар боло турган нерсени күн мурутун изилдеп билип алганга аракеттенишкен да. Кемер лабораторияларынын немеси ошо болчу. Жана курган максаттары. Анан адамдарды киргизет биринчи өздөрү кирет. Мисалы үчүн ким киргенге арга жөн эле сырттан кишини алып киргизбейт да. Анан окумуштуулар өздөрү эң эр жүрөктүүлөрү же болбосо жанагындай өтө немелер, ышкалар ачылган, кызыккандарычы, любопытныйлар киришкен да. Анан киргенде алар жанагындай аномаль зоналарга туш болуп, касиеттери бүт, мисалы үчүн мүмкүн тиги дүйнөгө баргандай бир ушундай бир абалда калышып, анан кайра чыкканда алар бир кандай кирип чыгарганын баарын өздөрү түшүшкөн да. Болбосо киргенден кийин ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн адамдар менен. Анан бара-бара булар анан кийин айтат, давай жаш балдарды киргизип көрбөйлү дейт. Бир ошонусу айтат, эмнеге дейт. Жаш биз билдик эми 50 жаш, 60 жаштагы адамдар менен ушундай нерселер болот экен. Жаштарды киргизип көрөлү. Анткени алар өсүп аткан организмде. Улгайган адамдын организми уже өсүүсү токтоп калды. Ошол өсүп аткан организм кандайча болот? Ошолорго кийин ооруп калса мүмкүн айыктырганга болобу? Медициналык баардык изилдөөлөр жүрүшкөн ошол лабораториянын ичиндечи. Анан айтышат, кой, жаш балдарды болбойт киргизгенге. Экөөбүз бирдек болсо соттолуп кетебиз. Алардын да ушундай соту, конституция болгон дейт.
точно биздикиндей эле закондор менен жашашкан алар. Аны кандай кылабыз? Андан көрөк бир 50-60га чыккан адамдарды жашартыш керек дейт да. Кантип жашартат? Булар даже ошондойго чейин билип алышкан. Адамдарды жашартканга илимдерин күчөткөн. Медицинасын мындайча айтканда. Адамды жашартуу үчүн дейт, мынол гормондорду бөлүп чыгараткан бездер бар да. Жана железалар деп аталат. Уйку бези, да башка бездер көп да. Вот ошолордун функциясы дейт, иштөө функциясы, гормондорду чыгаруу функциясы начарлай баштаганда дейт, адамдын организминде картаюу процесси жүрө баштайт дейт. Тестостерон деген ушундай гормондор чыгып турганда, жаш кезекте көбүрөөк чыгып атпайбы. Анан жаш организмде улгайган организмди анан жашартыш үчүн булар ошондой гормондорго дейт, дарылар жасап, анан кийин адамдарды жашарткан дейт. 50-60га чыккан адамды 12-15 жашар өспүрүмдүн абалына чейин алып келген дейт. Көрдүңүзбү, булардын илими ушунчалык күчтүү экен экен да. Анан кийин мен айтам да, мейли анда, давай мени жашарткыла, мен кирейин дейм да. Анан окумуштуулар көп да. Анан сиз айтасыз, эмнеге сен киресиң? Баарыбыз бир баштадык да. Давай мен кирейин. Көрдүңүзбү, бул жерде уже пендечилик деген жанагындай напси уже ойной баштады окумуштуулардын арасында. Мен кирип, мен жашарып чыгайын деп атат бирөөсү. Тигиңиз болсо, жок, мен кирип, мен жашарып чыгайын деп атат. Жанагы булардын жаңылуусу, булардын адашуулары дал ошол напси азгырыктарынан бирин-бирин көрө албай, мисалы үчүн эки окумуштуу болсо, бирөөсү начальниги, бирөөсү болсо заместители да, заместитель начальнигин көрө албайт дегендей, ушундай нерселерден анан кийин разногласиялар пайда болуп, анан буларга жана АДЦлардын атакасы көбөйө баштаган дейт. АДЦлар бизге качан атака коет? АДЦ деген немеде? Кара күчтөр да. Антидуховная цивилизация. Мындан ары АДЦ айта берели. АДЦлардын атакалары башталган дейт да. Канчалык алар даже күчтүүлөрүн тандаган дейт, атланттардын лидерлерин. Вот ошолорго анан кийин атака жасап, алардын жанагындай эго сезимдерин ойготуп, напсилерин ойготуп, көрө албастык сезимдерин ойготуп, бири-бири менен анан булардын дейт пикир келишпестиктери анан ошондон башталды дейт. Жанагындай сезимдер. Мен кирем, мен жашарам, мен баарын билип чыгам деп ошондон анан кийин булардын жаңылыш, эң биринчи жаңылышысы ошондон башталган дейт. Анан булар анан кийин күнөөлөр ошентип көбөйүп, бири-бирине караниеттик кылып жүргөн даже. Мен опыт жасап атсам, уже мен опытым ийгилигиге жетейин деп калганда, бирөөсү келип туруп, анын башка нерселерди киргизип жиберип, же болбосо бузуп жиберип опыттарын, анан кийин анан аламда аномальный зоналар пайда болуп кетип, ар кандай жарылуулар болгон дейт. Жана медер лабораторияларын булар дейт 7-ге чейин курган дейт. Анан 7-ден 8-син кура албай коюшкан дейт. 8-син куруп эле немелерди жасап, ошодон аранда опыттар жасап баштагандар улам жарыла берген дейт. Анан кайра аны восстановить этиш үчүн көп акча керек, көп күч керек. Кайра куруп, кайра немесе улам кайра жарыла берген. Кемер лабораториялардын саны бар 12-ге чейин жетишкен дейт. Медер лабораторияларын 7-ден ашыра алышпай койгон дейт да. Бул жерде мүмкүн дейт, мына сандардын дагы дейт, кандайдыр бир энергиялык күч кубаты бар деп. Сандардын ар бир сан бул энергиялык немени алып жүрөт, кодду алып жүрөт экен да. Сандардын дагы мааниси бар экен. Биздин экөөбүздүн жашообузда дагы сандардын мааниси аябай чоң экен да. Эми ал сандардын жөнүндө кийинки темаларда да сөз кыларбыз. Ошентип атланттар өздөрүнүн изилдөөлөрүнүн учурунда бир эле кыпым медерди дейт, атмосфера чыгып кеткен дейт, жанагындай зонадан, жанагындай өздөрү көзөмөл зонасынан дейт, бир эле майда медер чыгып кетип дейт. Анан кийин бүт өсүмдүктөрдү, жердин үстүндөгү өсүмдүктөрдүн генин бузуп, анан өсүмдүктөрдүн баары курап, соолуп, ушундай хаос башталып кеткен дейт да. Дагы бир жаңы немелер ошодон болгону бул атланттардын жаңылыштыктары. Анан күнөөлөрү көбөйгөндөн анан Кудай Тааланын ачуусу келген, анан мурдагы сабакта эсирип кеткен дегендей абдан туура айтылды. Азыркы күндө
биздин адамзат, биз жашап аткан цивилизацияларда ушундай эксперименттерди жасап келишет. Бирок алар профессор Козырев, кривое зеркало Козырева деген жасалганда ошол жерге адамдарды кирип, бирок алардыкы жашартуу эмес, кандайдыр бир кайра улгайып кетүү процесстери жүргөн адамдарда. Ушундай ачык асмандын астында Тибетте дагы ушундай тоо бар экен. Жалама тоо, мындай кыйшык күзгүгө окшош. Ошол жерге барган адамдардын бардыгы кыска мөөнөттүн ичинде кытайып кеткен, улгайып кетишкен. Бул ачык асман астындагы мындайча айтканда ошондой бир лаборатория сыяктуу. Буларды ким кайсыл убакта жасаганы белгисиз. Ошол эле Атлант аталардын жасалган иштери болуш керек да. Бүгүнкү күндө бардык жерден окумуштуулар мына Чернобородов деген окумуштуудагы ошол убакыт машинесин жасап көрүштү да. Машина времени. Ошолорду жасап аракет кылып атышат. Бирок бүгүнкү жалпы адамзат деңгээли менимче ага даяр эмес сыяктуу да. Анан адамдардын өзгөрүүсү, адамдардын өзүнүн күч аракети менен өзгөрүп кетет деген нерседен негедир мен дайыма күмөнүм бар. Сөзсүз түрдө жогорку күчтөрдүн кийлигишүүсү болуш керек дегенчи. Мына жана биз Тайторуну айтып атпадыкпы? Тайторунун чалышында ар бир барган сайын улуу күчтөр, ааламдагы улуу күчтөрдүн барды ошол Тайторго улам бир касиетти, кереметти кошуп бергенден баштап, анан ошол 600 аттын астына чыгып келген. Ошондой күчтөрдү, ошондой максаты адамзатка берүү. Жөн эле жашап аткан адамзатка. Себеби ошондой берүү сөзсүз түрдө барбы деген ой бар да. Себеби айтайын. Себеби адамзат өзүнүн акыл эси менен, өзүнүн ой жүгүртүүсү менен деги эле жалпы баары оңоруп кетүү акылга сыйбай турган нерсе болуп атат. Туура. Табият талкаланып атат. Анын баарын талкаланбаш үчүн завод, фабрикалар жабыш керек, химиялык заводдор, ар кандай жерди казбаш керек, абаны бузбаш керек. Бирок ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө токтобой эле улам күч алып, жер өзүнүн нааразычылыгын билдирип, өзгөрүүлөр болуп атат. Жер эне тирүү да. Мына ошол өзгөрүүлөрдө адамзат тек гана кыйроого гана барат. Мындай өзү токтоп дүйнөнү башкарган башкаруучулар деп айтайын. Бийлик башында Америка болобу, Япония, Россия бардыгы ушул нерселердин бардыгына эмнегедир кызыктар эмес. Тек гана кагаз түрүндө абарайды жаратылышты сактайлы, мындай кылалы, тигиндей кыла, кагаз түрүндө гана калып. Жалпы жонунан, жалпы адамзат ушунун үстүндө иштеген иштелбей келет да. Анан эгер иштелбесе, бул барып тек гана жердин жоюлушу, жердин кыйрасын алып бараткан сыгат. Ошондо жанагы Тайторуга берилген энергияларды алдыда агартуучулар дейбизби, алдыда ушул жолду алып бараткан адамдар дейбизби, сөзсүз түрдө келет деген оюм бар. Туура айтасыз. Мындайда адам биз пенде кандай болуп жаралганбыз? Биз көзүбүз көргөн, кулагыбыз уккан, же мурда болгон деген нерселерге ишенебиз да. Ой, силер жакын келечекте мындай болот, өзгөрүүлөр бияка барат, тияка барат. Мисалы үчүн сиз экөөбүз канчадан бери кеп кылып атабыз, алтын доор келет деп. Алтын доорго ишенбегендер толтура. Элдин баары ишенген жок. Алар ойлоп атат, алтын доор деген ошондой да болобу. Куранда теги башкача айтылат, булар эмнени айтып жатышат деп. Көрсө адамзаты биз ошондой жаралган экенбиз да, пенде болуп.
Эмне үчүн дейт, мына айтылат да берде. Эмне үчүн дейт силерге биз мына Атлантиданын немесин тарыхын берип атабыз дейт. Анткени адамдар силер ошондойсуңар дейт. Эртең силер менен, адамдар, эртең акылдуу болосуңар, ушундай заманга келесиңер, кайыпка чыгасыңар, анан кийин аруулугуң ушундай артат, анткени кемерге кирип баратасыңар деп ушинтип айтсак дейт. Койчу деп ишенбейт дейт. Ушундай заман болгон, ушундай жашоочулар жашаган, ушулар жашап өткөн бул жердин үстүндө десе, бир аз анткени өткөн нерсеге, тарыхка биз ынанабыз да, туурабы? Ушундай болгон турбайбы деп бир аз ынанып калабыз. Оштоп силерди ынандыруу үчүн дейт, ошон үчүн мына Атлантиданын мисалында дейт, силердин алдыда боло турган жашооңардын келечегиңерди дейт, мына Атлантиданын мисалында силерге берип жатабыз дейт. Ушуну окусаңар дейт, ушу Атлантидалардын жашоосун үйрөнсөңөр дейт, буюрса силер менен дагы дал ушундай эле немелер болот жашооңордо, келечегиңерде. Ушундай өзгөрүүлөр болот. Ушундай алдыга жылуулар болот. Ошон үчүн атланттардын каталыгын кетирген каталыктарын адамзаты кетирбей, аман эсен жакшынакай болуп, алтындорго жетишиңер үчүн Атлантиданын тарыхын силерге берип атабыз. Болбосо силер ишенбейсиңер дейт. Жана атланттарды айтып баштабадыкпы неме деп. Лабораторияга кирип, анан лабораторияга чыккандан анан мисалы үчүн эки окумуштуу анан сен кир, мен кир, бирөө кирип кетти да. Киргенден кийин мисалы үчүн арге 3төн, 5тен, 10тан киргизген адамдарды. Киргизсе, кээ бирөөлөр кайра чыкканда акыл эси ордунда болбой калып чыгып атканда. Же болбосо бир кандайдыр бир белгисиз айыкпас ооруларга туш болуп калып атат да. Анан кийин айтат да, тиги чыккандан кийин мына бирөөгө күнөө коёт да, биз ушундайбыз да. Силерде жана пультту карап отурган, биякта баш карап отурган бирдекени силер басып жиберип, анан бир тора эмес энергияны бизге киргизип жиберип, анан кийин мына мен ооруп калдым. Же болбосо мен тигинин менен акыл эси айнып калды. Ал деген аномалия зонада, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Анын немесин кандай табышкан жообун. Аларды бири-бирин соттошушуптур, ошого чейин айтышат да. Жанагы ооруп калган адам, сыртта отурганды сотко берет да. Бул мени ушинтип киргизип, анан кийин тора эмес энергия жиберип коюп, мен ооруп калдым деп, анан соттойн десе дейт, алардын конституциясында жок экен да. Жанагындай жинди арып кетти, анан же болбосо бир конституциялардын статьяларында жанагындай немелер жок экен, пункттар. Ошон үчүн анан кийин бири-бирине доо кое албай калышкан дейт аларчы. Экинчиден кантип актанышкан дейт алар. 5 киши кирсе, 2 ооруп калат. 3 кайра оорубай эле жакшынакай чыгып атпайбы? Көрсө дейт мындай экен да. Эгер адам ошол жерге, аномалия зонага кандай ниет менен кирди? Көрдүңүзбү? Жакшы ниет менен кирдиби? Же жаман ниет менен кирдиби? Өшөрө кирип жашарып алайын. Же болбосо мен бир касиет мүмкүнчүлүгүм өсүп кетсин деп кирсе дейт ал адам. Жаман ниет менен кирген адам туура эмес. Көрдүңүзбү? Анткени энергиясы таза эмес болгондуктан, таза аруу аламга киргенде жана оттордун чарпышуусу менен энергиялар ирип, анан ооруга чалдыгып калган, ошодон пайда болгон дейт. Анан айтканда, бул жакшынакай эле чыкпадыбы? Сен өзүң, значит, туура эмес кара ниет адамдар кирсе дейт арга. Туура эмес неме менен, энергия менен кирген адамдар жанагынтип ооруп калышкан да, көрдүңүзбү? Анан алар билишти. Ал ошол кантип билип койду алар? Көрсө, жанагындай кемер талааларында, медиа талааларында дагы дейт, акыл эстер бар экен. Алар билет экен, кимдин кандай экен. Ал таза адамбы, таза эмес адамбы, оюнда эмне бар? Көрдүңүзбү? Ушуга чейин билинип калган дейт. Бул өзгөрүп кетүү десеңиз нерсе эсиме келип атат. 1943-жылы америкалыктар согуш убагында радарлар байкабай калсын үчүн атайын Альберт Эйнштейн окумуштуунун биргелешип корабльга чоң магнит талаасын орнотушат. Көрүнбөй калсын деп корабль радарлардан. Анан ошондо кадимкидей эле көрүнбөй калат.
бир топ убакыттан кийин кайра пайда болот. Ошо пайда болгондо жана сиз айткандай адамдар акыл эсин жоготуп, кээ бирөө айнып, ооба, жинди сыяктуу болуп, ой тоону сүйлөп, ал эми кээ бирлери болсо ошол темирге жартысы ээрип кирип калгандай. темирге кирип Палубага, корабльдин ушунда. Анан көпчүлүгүнүн бардыгын өтө катуу, сырдуу катышып америкалыктар. Көпкө чейин бул чыкпай жүргөн да. Бул кийин гана жарыяланды. Демек ошондой учурларда адамдардын пейилинен деп атасыз. Бирок ал жерде адамдардын пейили кандай экенин билбейм, бирок жана магнит талаасын адамдарга болгон таасири ушундай болгон. Негизи эле бардык нерсе адамдын ой жүгүртүүсүнөн, адамдын ниетинен, максатынан. Бул жерде да жазылат, эмнени издесең, ошону табасың дейт да. Эмнени издесең, ошону табасың. Ошону менен катар ар бир адам өзүнүн катары менен баса турган, өзүнө тиешелүү энергияга гана таандык жолду беребиз дейт да. Бир адамдыкы бир адамга окшош, эч качан окшошпойт. Ар бириңер биздин жетегибиздесиңер дейт. Мына ушул китептерде айтылат да. Бул эң башында бүгүнкү сабакта башында айтпадымбы? Бардыгын буза турган деп айтылат. Ой. Туура. Бүгүнкү күндө дагы деги эле адамзат илгери атланттар болобу? Андан мурунку Нух пайгамбардын убагындагы болгондор. Адамдардын бардыгы пейилинен гана кеткен. Нафсинин бузулганынан, эсирип кеткенинен, өзүн улуу күчтөн дагы улуу катары сезип кеткен, өзүн Кудай сезип кеткендей деген, жаратуучу катары сезип кеткенден улам ушул кыйратуучулар болгон. Туура, сиз эң атланттардын дагы эң биринчи жаңылыштуулугу ошо болуп атпайбы? Алар ойлошкон, биз илимдин күчү менен мына кайыпка чыгып атабыз, ааламдарга тиги денебизди трансформациялап учуп атабыз. Биз Кудайдан дагы керек болсо Кудай бербей турган нерселерди жасап алганга уже мүмкүнчүлүгүбүз ачылып калды деп өздөрүнүн айткандай Кудайга теңеп, анан жаңылыштуулар ошодон болгон да. Эң биринчиси. Азыркы заманда дейт, жаңы технологиялар азыр ачылып атпайбы? Мисалы үчүн эч зыяны жок технологияларчы, безвредный. Азыр биздин технологиялардын баары жер бетине зыян алып келе турган технологиялар да. Мына биз бензинди күйгүзөбүзбү? Зыян. Баардык химияны болсо, химиялык заттарды чыгарып атабыз. Не деген? Өзүбүз даже тамак ашта да не деген химияларды чыгарып атабыз. Жана андай ГМО, генетически модифицированный. Бул эң коркунучтуу нерсе, ошол генетиканын бузулушу дейт да. Генетика бузулуп отуруп дейт, адамдар дейт, адамда затына эң биринчи коркунучтуу нерсе дейт, бул суунун астында кетип калуу, же болбосо жанагындай жер титирөө, же болбосо кандайдыр бир ааламаттар эмес дейт. Жанагындай шамалдар. Эң коркунучтуу нерсе бул адамзат үчүн эң биринчи. Бул адамзатынын мутацияга айланып кетиши дейт. Эмненин эсебинен? Жанагындай эле химиялык нерселерди көп чыгарып, азыр мына жаныбарлардын генин бузуп атабы? Бузуп атат. Өсүмдүктөрдүн генин бузуп атабы? Бузуп атат. Ген деген нерсе бул ошол нерсенин өсүмдүкпү, жаныбарбы, матрицалык уңгусу. Ал матрица Кудайдан берилген ал нерсе. Адамдын матрицасы бул адамдын ДНКсы. Ал ДНК эч бир бузулбай турган, өзгөрбөй турган элементтердин матрицасы, алардын атому. Ошондой эле ген бул жаныбарлар, жандуу нерселердин матрицасы. Ал Кудайдан берилген, бир жолу берилген. Ал бузганга болбойт аны дейт. Эгер бузуп берсеңер, эң коркунучтуу нерсе жанагындай мутация болуп кетүү дейт. Анан алтын доорго жетпей каласыңар дейт. Адамды адам кылып жараткандан кийин, өзүнүн акыл эс аң сезими менен жараткандан кийин, ошол генин бузбай адам бойдон калыш керек деген нерсе.
Жалаң эле генин эмес, касиетти да бузбаш керек да бүт. Гени бузулса касиети да бузулат экен. Айванга айланып калуу, бар мутация да. Де болбосо, ушундай нерселердин бардыгы сактап, адамзат сактап келиш керек да. Бул абдан туура. Атланттар азыркы күндө жердин астында, жана дагы суроо бердим, ушул жердин астында калгандары жөнүндө. Ошол сөзүңүздүн ошону уланталы. Уландысы болсун, себеби дегенде ошол адамдарды, атланттардын дээрлик акыл эстүү, мындай ушул жолду тандап алгандары кайыпка чыгып кеткени тууралуу, жана калгандары күнөөлөрү менен жерде калып калгандары тууралуу жана улантсаңыз ушуну. Азыркы адам затынын мисалындагыдай эле атланттардын дагы дейт өсүү жанагындай аруулануу процессинде айырмачылыктар болгон дейт. Бирөөлөр өтө аруу болгон, таза болгон, илимий күчтүү болгон. Кээ бирөөлөр болсо эми турмушта немеле тиричиликтин айынан, көр турмуштун азабынан дегендей андай нерселер менен маалыматы жок. Же болбосо жаратылышынан ошондой жаралган, касиетин ача албайт дегендей. Аларда да ушундай прослойкалар болгон дейт да. Аруулары, орточо аруулары, анан кийин ошого жараша жана булардын цивилизациясы жер бетинен кесилгенде, суунун астына кеткенде өтө тандалгандары, аруулары дейт. Ушундай Кудай Тааланын бир кудуреттүү дейт. Эч бир башка цивилизация мындай болгон эмес дейт. Ааламда цивилизациялар көп дейт. Бирок жанагындай тирүү туруп, трансформация болуп, кайыпка кеткенде дагы Сириустун эң жанагы ядросуна чейин барып атпайбы? Ал Сириустун ядросу бул ушунчалык таза аруу аалам дейт. Ал жер жалаң гана күчтүү оттордун, күчтүү энергиялардын ааламы. Ошондой, ошол барып туруп денелери менен ошол отторго чыдап, өшөргө жашоолорун кайра улантып кетиш, бул аябай керемет нерсе дейт да. Ошого татыктуу гана аруулары бул жердеги жашоосунда өзүн аябай таза алып жүргөндө, сиз айткандай ою тазалар, Кудай Таала тарабынан неме деп тандалгандар, ошолор анан кийин жалпы масса суунун астына кеткенде, буларга аламаттуу суу менен жүргөн да. Булардын континенти дейт, материги суунун астына чөгүп кеткен дейт. Анан ошондо көпчүлүк масса суунун астына кеткен, сиз айткандай. Ал эми көпчүлүгү дейт, немеге кеткен да. Сириус ааламына керемет жол менен трансформация болуп кетишкен дейт да. Мына ол жерде көрдүңүзбү? Великий поворот человечества деп турбайбы? Мына ол биздин жер ааламы. Көрдүңүзбү? Бу жерде биз мына адамдар жашайбыз. Мына көп адамдар жашайбыз. Көрдүңүзбү? Эми акырындык менен биздин доорлор алмашкан сайын дейт, иргелүү жүрө баштайт. Дил дүйнөсү таза, аруулугу өйдө, өзүн Кудайга жакын алып жүргөн ишеним менен, өтө жогорку ишеним менен жүргөндөр касиеттери ачылып, анан кийин өзүнчө мындай группа минимальных, көрдүңүзбү? Аз группага чогулуп баштайт дейт. Бул жалпы адамдар мына мисалы үчүн бу жерде көп адамдар жүр, ошодо мына 3-4 гана берге кирбедиби? Анан ошолор дейт, рывок жасап дейт. Анан өйдө көздөй, жана алтын доорду көздөй кетесиңер дейт. Жалпы масса дейт, баары өтпөйт дейт алтын доорго. Эң жаман нерсе ошол дейт да. Баарынан жаман нерсе ошол, мындай кейиштүү нерсе, ошо адамдардын көпчүлүгү дейт. Жана атланттар суунун астына кеткендей эле дейт. Биякта калып калат экен да. Материалдык дүйнөдө калып калабы, эми ал жөнүндө мындай так маалымат бербейт. Көп нерсени буларчы мындай кыйыр маанилде берип коет да, мына китептерде ушундай. Анан ошону окуп туруп, анан калганын өзүң анализ жасап, анан ошодон тыянакты өзүң чыгарыш керек. Бул китептердин баарын ошондой маалыматтар да. Бираз гана кыйыр маанилде берип коет, сизге импульс берип коет да, анан ошону өзүң. Анан мындай бир сөз бар да, башында орусча түшкөн дагы маалыматтар бар, орус тилинде түшкөнчү. Анан кийин орус тилинде маалыматтар түшпөй калды, анан жалаң кыргыз тилинде кетти. Анткени айтылып атпайбы? Кыргыз эли дейт, кыргыз улуту дейт, духовный пландан алганда дейт, адамзаттын алдыңкы келечегине дейт, бүт адамзатына жердеги
духовный лидер боласыңар дейт. Вот ошолорду алтын доорго сүйрөй турган адамзатын жанагындай жакшы сферага көтөрө турган лидер силерсиңер дейт. Анткени силердин араңарга келип дейт бир убакта Манас ата өзүнүн жанагындай үйүр тоо менен келип ушунчалык аруулар келип туруп кыргыздын канында жашап кетишкен дейт. Ошон үчүн силерде мүмкүнчүлүк башкаларга караганда аруулануу мүмкүнчүлүгүңөр дейт, кыргыз элиники дейт. Өйдөрөөк дейт. Ошо жана азыр баары эле кыйкырып атпайбы, ооба кыргыздар немебиз, ушундай биз башкача жамбыз, анан кыргыз бүт башкарат, дүйнөнү башкарат деп айтып атпайбы. Ал биз дүйнөнү мындай президент болуп же неме болуп башкарбайбыз биз. Материалдык дүйнөдө эмес. Кийинки духовный жака өткөзүш үчүн, аруу дүйнөлөргө алып кетиш үчүн дейт, духовный лидер болуп адамзаттын алдыга жетелейсиңер дейт да. Мына ошондой эле ошо орусча маалыматтарда айтылат да, теряйте качество дейт, теряйте количество. Бул эмнени билдирет? Канчалык дейт, аруулук касиетиңерди, качествоңар дейт, азайтып дейт, жалаң эле ошол материалдык дүйнөнүн көйгөйү менен эле өзүңөр баш баллага ата берсеңер, количествоңарды азайтасыңар дейт. Количество азайтасыңар, мына группага кире турганын адамдардын саны азайып калат дейт. Вот ошол кейиштүү нерсе. Ошон үчүн ушундай маалыматтар силерге берип атабыз деп. Буйругун буза албайсың жараткандын. Буулуккан адамзатка үлгү болот. Бул дүйнө эчең келип эчең кеткен, булбулу жаңы доордун кыргыз болот. Туура. Өткөрүп кылымдардан кылымдарды кайран эл үлгү болуп жашап келет. Калтырып адамзатка акыл эсин кайрадан жылдызына учуп кетет. Аябай. Жылдыз деген ошол Сириус. Мына Сириус жөнүндө кийинки немелерде ал узун тема. Ооба. Бул кыргыз жөнүндө айтып калдыңыз. Бул жаңы доордун жартысы болуп сөзсүз эле айтмакчы, бардык жерде президент болуп калабыз. Багыт берүү, адамзатка багыт берүү, жол көрсөтүү, бул өтө чоң кызмат. Чоң. Ошонун башында кыргыз турат. Жакында 15 мартта япондук Дзенсей Тересава деген манах менен дагы жолугушуум болуп калды. Рерих музейинде. Ана ошол киши менен сүйлөшүп отурганда айтат: мен бала кезде түшүмдө бир жерлерди көрчү элем дейт. Бир жерлерди көрүп, анан дүйнөнү кыдырган киши да алчы. Дүйнөнүн баарын кыдырган киши. Анан Кыргызстанга келгенде мен ушул тоолорду, ушул жерди көргөммүн деп, анан ушул жактан негизи бир үй алып келип кетип турат да. Мен мурдагы жашоомдо мен ушул жерде жашап турмун деп. Анан ошол кишинин айтуусу бар. Дүйнөгө руханий дүйнөнү таратуучу ушул жерден башталат деген сөзүн айтып атат да. Кыргыздардын. Муну тек гана кыргыздар өзүлөрү айтып аткан жок. Бул кыргыздардын айтканы бая аян менен келгендери, көкүрөгүндө бир баягы чип катары Манас атабыздан келаткан, илгерки доордогу келаткан программаларды айтып атат да кыргыздар. Ошондой болот. Сезип айтып атат, билип айтып атат, бирөө жалпы айтып атса кошулуп айтып атат. Бирок чындыгында бир жерден башталыш керек. Бир жерден башталыш керек, кайсы жерден башталыш керек дегенде, ушул кыргыздын өзүнүн элинин энергиясы, жеринин энергиясы, алам менен түз байланышкан, жерде туруп көк менен сүйлөшкөн кыргыздарда ушул программа бар. Ошон үчүн мындай маалыматтар биздин жөнөкөй эле кызыбызга, кыргыз тилинде не деген маалыматтар келип атат. Кыргыз тилинде түшүп атпайбы эң биринчи? Кыргыз тилинде. Анан бул жердеги, анан кийин жетебиз го, Семетей кубаты, Манас 1, Манас 2 деген кубаттарга кийинки сабактарда Манас атанын аты менен, Семетей атанын аты менен ошол маалыматтар түшүп атат. Туура, сиздин айтканыңыз. Кийинки сабактарда себеби ал булардын баардыгын өтмөйүнчө ал кичине татаалыраак болуп калат. Манас эпосун биз жомок катары неметебиз да. Бирок ошол Манас дастанында, Манас эпосунда ар бир айтылган сөздө дейт, жана строчкада дейт,
ушунчалык илимий космикалык немелер дейт, коддор камтылган дейт да. Жөнөкөй сөзүм айтылып калган. А бирок изилдеп биздилеп отурсаңыз, вот ошонун мааниси ааламдык масштабка алып чыгат да сиздичи. Ушундай бүт баардык боло турган нерсе, алдыда боло турган иштердин көрсөтмөлөрү, ошолорго инструкциялары дейт, бүт баары дейт Манас ааламына жатат дейт. Манас деген бул ушунчалык аруу, ушунчалык тазалык неме деп атпайбы? Ман деген сөз бул неме деген? Эң улуу деген сөз экен. Ман деген сөз. Көрдүңүзбү? Ман. Эс деген сөз. Эс адамдын акылы. Ман ас болуп атпайбы? Бул значит высший разум деген сөз экен. Бул китепте болсо высший разум деп, улуулук деп Кудайды айтып атпайбы? И ушул эле немеде Кудайды, мисалы үчүн, Кудай дейбиз, Аллах дейбиз, Бог деп атпайбызбы? Улуулук, жараткан, Теңир дейбиз го. Бул китепте высший разум деп айтылат. Эң жогорку акыл эс. Манасты ошол высший разумга тең атпайбы? Ушул эле маалыматтарда. Значит, ошол Манастын улуулугун көрдүңүзбү? Каяка чейин теңезе болот экен. Жаратканга теңезе болот экен да. Ошол Манас дастанында, Жайсаң атаныкындачы, бир жери бар да, кыргыздардын ошо жаралуу тарыхы аябай чечмелер. Адада ушунчалык көп информациялар бар, эми бирок тилекке каршы ар кандай немелер менен аны запрет кылып коюшпады. Анан ошондо бир неме бар да, айтылат, биздин түпкү аталарыбыз кыргыздардын эң түпкү аталары ушундай аалам менен дайыма байланыш менен аян алып, ошо менен иштерин жүргүзгөн да. Улуу адамдардын бар аянын алып турган. Мына Чыңгыз хандагы ак булут болгон, билесизби? Аян алып турган. Амир Темир, Темирлан. Ал дайыма мындай бир эң чоң салгылашуулар, согушу болоор алдында таң атканча медитация отурчу экен, кыймылдабай. Анан эртең менен келип айтчу экен. Бүгүн согушка аттанабыз. Болбосо айтып экен. Бүгүн баргаң болбойт. Болду. Анан оога келгенде мага өзү айтат деп. Анан адаянып турган. Ушундай улуу руктар дайыма аян менен. Анан ошо биздин түпкү атабыз, ада ошондой аянчыл болуп, тияктан көрсөтмөлөр менен жашаган. Анан бир күн айтат экен. Теңирим дейт да. Эми кыргыздар Теңир деген да. Теңир деген Кудай деген сөз, Аллах дегенден айырмасы жок. Кандай тилде айтсаңыз, ал бир ойдон чыгып атпайбы, сөзү ар башкача болот да. Теңирим, менин немемди, урпактарымды, улутумду дейт да, кыргыз. Андан кийинки биздин кыргыздын урпагыбыз да. Менин урпактарымды ушу жер үстүнөн жок кыла көрбө. Ушулар көп жыл жашасын деп Кудайдын тилесин, балдарың үчүн, неберелериң үчүн тилеңин да. Аян келген да, жооп келген. Макул дептир. Сенин урпагың жер ааламы канча жашаса, жер үстүндө адамзат канча кылым жашаса, сенин улутуң жердин үстүнөн өчпөйт. Улут болуп жок болуп кетпейт. Тилиң да өчпөйт. Мейли, мен макулмун. Бирок мен сага бир шарт коём дейт экен. Ал кандай шарт дегенди айткан экен. Сенин урпактарың дейт, тоонун арасында жашасын. Сен ошого мага неме бер дейт. Касам бер дейт да, сөз бер дейт. Анан ойлонот да, эмне үчүн андай тоонун арасында жашасын. Эми бирөө адам урпактарын немesi үчүн анан макул, мен тоонун арасынан кетпейм деп, анан кийин неме берген, сөз берген экен. Ошон үчүн биз азыр тоонун арасында жашап жүрөбүз. Эмне үчүн? Көрсө, тоонун арасында мындай айткандай энергетика аябай таза болот экен. Биринчиден, экинчиден табият менен биз дайыма көчмөн турмуш, дайыма табият менен алака берекеде жүргөнбүз да. Эч качан табиаттын закондорунан нары неметкен эмеспиз, аша чаккан эмеспиз, көчүп жүргөнбүз. Жамгыр жаадыбы? Кудай берип атат деп коебуз. Кар жаса да Кудай берип атат деп коебуз. Көрдүңүзбү? Биз кандайбыз? Мисалы үчүн шаардыктыргачы. Надоел летет дождь дейт, мисалы үчүн туруп, ал билбейт ал жамгырдын эмнеге керек экенин. Көрдүңүзбү? Ошентип анан биз табият менен дайыма аралашып жашаган үчүн, тоодо жашаган үчүн ошо таза биздин жан дүйнөбүз таза бойдон калган болуш керек деп ойлойм да. Манас атанындагы жанагы жер жашоосуна келгени карабайсызбы? 6 айда төрөлүп атпайбы? Эмне үчүн аны Кыргызстанда деле төрөлсө болмок да, акыр жашай турган жери кыргыз болгондон кийин
көрсө дейт ошондой күчтүү, ошондой улуу рухтуу, алар үйүр тобу менен алар көп болгондой аябай кабыл алыш үчүн дейт да, жердин үстүндө дагы энергетика таза болуш керек дейт да. Дал ошол убакта бир гана таза атмосфера 6 айда түзүлгөн дейт да. Жанагындай күчтүү энергияны жерге кабыл алыш үчүн Манас атанын мисалында. Ошол жердин стандарттык энергиясы дагы, жердин энергиясы дагы аябай аруу таза болуш керек болгон дейт да. Ошон үчүн Манас ата 6 айда төрөлгөн. Эмне үчүн кайра таласка келген? Значит, тиякта энергетика бузулганда көчүүгө туура келген. Эми биз билбеген көп нерселер бар. Бирок ал адамдар убагында бүт ошонун баарын билип, каяка көчүш керек, каяка барыш керек, кайсыл мазарга барыш керек, кимге сыйыныш керек, бүт баары жогору алган көрсөтмөлөр менен, аяндар менен өткөндө айткандай полицивилизациялык жашоо образын жүргүзүшкөн дейт да. Биз Алтайга барганыбызда Алтайдын кире беришинде чоң мындай арка бар экен, ошол жерде жазылып турат. Чоң бул жерде бир чоң таш бар экен, ошолда дагы Алтай цивилизациянын алтын бешиги деп. Ошол жерде цивилизация башталган. Туура. Ошол жерлерден адамдар тарашып Египетке, баягы шумерлер бөлүнүп Аламга тараган деп. Аламга тараган деген неме жазуу бар да. Негизи бир жерден тараш керек болгон. Азыр сиз айтып аткан Манас атабыз 7-кылымда келген, ошону менен гана улуу акыл эс келген деген нерседей болуп калды. Тек гана ал жерде улуу энергия менен келген. Себеби деген улуу акыл эс аң сезими, улуу Манастын акыл эс энергиясы адамзатка илгери, андан мурун, миң жыл мурун келген. Ошол эле атланттарга дагы келген. Ушул эле Манас улуу акыл эси. Ал эми 7-кылымда Манас ата жанагындай жаңылануу энергиясы менен, тобу менен жерге түшкөн деп кичине тууралап маалымат кетсин дегеним да. Ошондой жерлерде ушул Алтай жөнүндө айтканда, ушул сөзсүз түрдө ошол Алтай менен Тибетте Кайлас тоосунун байланышы жөнүндө дагы көп маалыматтар бар. Аны токтото туралы жана атланттардын жерде калып калуусу боюнча аягына чыкпай койдуңуз. Жарымы калганы тууралуу. Же чыктыкпы? Жо, ошол арулары Сириус ааламына трансформация болуп кетти деп өтүкпү. Бүгүнкү күндө океандын түбүндөгү атлант. Мүмкүн. Азыр андай немелер көп болуп атпайбы? Куулуштар, бирөөлөр суунун түбүнө, кинолордо бар ошондойчу. Бир неме реактивный деп коет неме, атомный корабльчы чөгүп кетет суунун астына. Анан тигинин немеси реактору уже активный калды. Реактивный заряд бар анычы, жана ядерный заряд бар. Раз реактор иштеп аткандан кийин бир убактан кийин жарылуу пайда болот да. Атомный бомба суунун түбүнө чөгүп кетти. Атомный бомба суунун түбүнө жарылса, океандын баарын талкалайт да. Океанда деген канча деген жандуулар бар, балыктар, мисалы үчүн, көп да. Мүмкүн ошонун залакасы бизге да тийишип калышы, ошондой бир кино бар да. Анан ошондо бир ошо матроспу, дейбизби, бир офицер иши мен барам дейт да. Барып ошону өчүрүп келем дейт да, жана неменичи, реакторду. Аны өчүрүш керек да. Анан булар эсептесе, тигинин глубинасы барып келгенге немеси жетпейт. Абасы жетпей калат да. Көп убакыт керек, ылдый түшүп, тигин өчүрүп анан кайра чыгыш керек. Жок, мен барам дейт. Өзүнүн өмүрүн немеге сайып, анан кийин кетет да. Барып, тигин өчүрүп келгенге жетишет, тигиничи деактивизация кылганга. Анан кийин кайра чыкканга уже абасы төгөнүп калат, жана кислород. Анан уже бул уйкуга кетет да. Уктап анан ошо менен өлүп калат. Анан уже беректер кыйкырып атыр, связь жок. Бир убакта карасаңыз эле, ушундай бир от келет да, ачылып анан кийин бир адамдар келет дагы. Тигини сактап калып атпайбы? Мен ойлоп атам, ошолор мүмкүн атланттар жердин астында.
Суун астында жашаган цивилизациялар көп экен, жердин астында жашаган цивилизациялар бар. Мүмкүн бирок дейт ошол маалыматта айтты. Суунун астына кеткен атланттарды дейт, адамзат алып чыгат дейт арулукка. Бул эми көркөм фильмден сырткары дагы даректүү фильмдер бар бул жөнүндө. Бүгүнкү күндө бар. Интернеттен карасаңыз аябагандай көп. Ага күбө болгон ошол кораблдин башкаруучулары, капитандары көп маалыматтар бар. Бирок бүгүнкү убактыбыз дагы аягына чыгып баратат. Ушу менен токтото туралы, кийинки сабактарда улайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин жашообуз эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомоктордун баардыгы бүгүнкү чындык. Бар болуңуздар.